Жаратылышты коргоо, өзгөчө коргоого алынган жаныбарларды сактоо, аларга санак жана мониторинг, мыйзамсыз аңчылыктар боюнча рейд жүргүзүү иштерин Германиянын Табиатты коргоо союзу НАБУ коомдук уюмунун Кыргызстандагы филиалы аткарып келет. Учурда маанилүү маселелердин бири болгон Илбирсти сактоо иштери улантылууда. 2020 жылдан баштап 24 жылга чейин Илбирсти саноо процесси жүрдү да. Анан 24 жыл ушул Илбирстин санын болжолдуу санын берүү иштерин аткардык. Буну Жаратылышты коргоо министрлиги аркылуу дагы ишке ашырганбыз, башка өнөктөштөр бар болчу. Ошол иштердин жыйынтыгы быйыл мындай расмий чыга элек, бирок анан бул мамлекеттин буйрутмасы катары болгон, ушу Илбирсти санап бергиле деген башка өнөктөштөр менен чогулуп быйыл көбүнчө ушу түндүк региондордо иштер аткарылды, фототузактын жардамы менен. Өзгөчө коргоого алынган жапайы жаныбарларды сактоодо НАБУ ай сайын мыйзамсыз аңчылыкка каршы рейдтерди жүргүзүп турат. Мекемедеги Барс деп аталган топ бул ишти жигердүү аткарды. Бир топ браконьерчиликтин бети ачылып, фактылар тергөө органдарына жана сотко өткөрүлгөн. Жакынкы эле ноябрь айында түзүлгөн календарлык пландын негизинде Кемин жана Кочкор райондорунда рейдтик иш-чаралар жүргүзүлдү. Орто Токой суу сактагычынын тереңди азыркы учурда ошо балыктар икра чачып аткан учурдан пайдаланып, бүгүнкү күндө ошо балык, мыйзамсыз балык уулоо абдан күчөп алып атат. Ошол жаатында иш алып барып келдик. Орто Токой суу сактагычынын тереңинде ошо мыйзамсыз балык кармап жаткан 4 жаран кармалып, Жаратылыш ресурстары экологиялык жана техникалык көзөмөл министрлигинин Нарын аймактык регионалдык башкармалыгынын ушу Кочкор районунун аңчы адистери жана эгерлери менен биргеликте 4 жаранга протокол түзүлдү. Жыйынтыгында 43 балыкка жалпы суммасы 40 000 сомдун тереңинде ошо акчага протокол түзүлдү. Жана ошол жерде жүргөн тургундарга, жашаган балык кармап жүргөн жарандарга дагы түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Ошондой эле жапайы жаныбарларга санак иштери аткарылган. Чоң Кемин жаратылыш паркына кызматкерлер атайын барып, жаңы жыйынтыктарды берип келишти. Уюм өзүнүн жыйынтыгын чыгарып берди. Министрлик тараптан дагы ал боюнча кеңири маалыматтар берилет деген ишеничтемин. Мындан тышкары мониторинг бөлүмү тарабынан ошол бүткүл дүйнөлүк ошо илегилик, ошол же болбосо ак кунас деп коебуз. Ак кунас канаттуусу ошо түштүк чергесинде байырлайт. Ал ошо илегилик канаттуусу да кызыл китепке киргизилип коргоого алынган канаттуу. Ага да ошо быйылкы жылы жаз айларында санак жүргүзүп, быйылкы жылы ошо санактын жыйынтыгын чыгардык. НАБУ бала бакчаларда, мектептерде жана жогорку окуу жайларында экологияны коргоо боюнча аң сезимди көтөрүү иштерин аткарып, ар кандай лекцияларды, иш-чараларды өткөрдү. Илбирстин ıyы деп аталган спектакльди көрсөтүү менен пропаганда иштерин жүргүзүштү. Жаныбарларды реабилитациялоо менен аларга аяр мамиле жасоонун үлгүсүн көрсөтүшүп, анын жыйынтыгы да болуп жатканын мекеменин жетекчиси билдирүүдө. Биздин реабилитациялык борборубуз бар. Ал жерде буга чейин 2 Илбирс бир сүлөөсүн башка канаттуулар багылып келген. Быйыл болсо бир мамалакты сууга агып бараткан экен, Сузак районунда. Анан аны жергиликтүү элдер кармап бизге өткөрүп беришкен да, министрлик аркылуу. Аны азыр ошо багып 2 ай кезинде келген. Азыр болсо ошол 7 килограммдык салмакта келген, азыр 50 килограммга жетти. Быйыл ошол аны жарашка койбой берели деген бир максат коюп атабыз. Бир өзүнчө пландар түзүлүп, ошол чечилсе, жакында нарын коргоона кой берели деген ойлорубуз бар. Германиянын Табиатты коргоо союзу НАБУ коомдук уюмунун Кыргыз Республикасындагы филиалы жаратылышты коргоо, жаныбарларды сактоо боюнча иштерди активдүү улантат жана мамлекеттик маанилүү долбоорлорду ишке ашырууда ишенимдүү жана туруктуу экенин белгилешти. Клара Кудайбергенова, Эсенбек Үсөн уулу, УТРК Чүй.